Эмгек сиңирген артист Самара Каримова музыкалык орто окуу жайынын жетекчиси болуп 2018 жылдын октябрында дайындалган. 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ал кездеги маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоону четке кагып, Каримованы кызматтан алганы коомчулуктун эсинде. Ниязалы атындагы мамлекеттик окуу жайдын башчылык ордун кызматтык калыбына келтирүү мыйзамы менен Борбор каланын 1-май райондук соту өткөн жылдын 17 декабрында атайын чечими чыккан. Соттон уткан ырчы ишмердүүлүгүн эртеңден тарта улантат. Бүгүн окуу жайды мугалимдер жамааты Каримова менен бирге атайын жыйынга чогулду. Мугалимдер Самара Каримованын чыгармачылыгын сыйлашын айтып, бирок иштеп келген жетекчи Нурлан Каримов ордунда калыш керектигин билдирди. Консерваторияны бүткөн жогорку билимдүү педагогикалык стажы бар. Ошо коллективде биринчи баскычтар менен бүт көтөрүлгөн. Мисалы үчүн бөлүм башы болуп иштейби, андан тышкары завуч болуп иштеп, анан кийин келип директор болуп шайланган. Ушундай баскычтардан өткөн, такшалган, анан ушул коллектив менен тил табышып кете турган адамды шайлаш керек болчу. Ортодон эле бир күндө шайлап койду эле, анан кийин Жаманкулов келип, Жаманкулов чындыгында чынчыл адам экен. Ал ошол критерияларга карап туруп, бул жарабайт деп алып койгон. Biz geçe uqtuq, andan keyin barыбыз esiz болуп калды. Мурдагы келгенинде биз дагы шок болуп, esiz бизде Кыргызда ушундай боло берет экен да. Көчөдөгү ырчыны келип алып келип туруп профессионал музыканттарга директор кылып коюшса боло берет экен деп эсибиз отурганда ортогубузга отура калып сүрөткө түшүп, ар кандай немелерди жасап анан кийин кеткен эле. Бирок ошо күнү эле кечинде директорлуктан алган. Анан алмаштырып бергиле деп жыл ортосунда биз жалоба этсек, ошондо болсо болот эле. Азыр бул жерде причина жок да, алмаштырганга причина жок. Анан жыл ортосунда, эмнеге жыл ортосунда ошондой нерсе болуп атат бизде? Окуу жайыбыздын, биздин окуу процессибиздин жүрүшүн дагы бузуп атасыңар. Бул туура келбеген нерсе да. Даже биз мугалимдерде айтабыз. Сен мугалим болуп иштеп келдиңби? Жыл ортосунда кетпейсиң. Жыл аягына чыгарасың, ушуну жыйынтыкты чыгарасың, отчетуңду бересиң, андан кийин кетесиң деп. А бизде жетекчи болуп атпайбы бул? Андан да бир күн мурун келип кабинетти бошот дегенине таң калып атам. Окуу жайды бул кезге чейин жетектеген Нурлан Каримов ырчы менен бирге министрге барганын билдирип, мыйзамдуу дайындоо болгон соң кызмат ордун өткөрүп берүүгө даяр экендигин кошумчалады. Аны менен катар эмгек жамааттын пикирин дагы эске алууну белгиледи. Кече министрге барып сүйлөшкөндө дагы мен жөнөкөй кызматкер болсо да иштей берем деп мен арызымы мен бул жер буйрук чыгарыптыр, мен башка кызматта деле иштей берем, маданият тармагын өнүктүрүүгө. Андан кийин бул жаңы жетекчи боюнча айтып кетсем, бүгүн 14-нда келишти, приказды алып келишти, мага көрсөтүштү. 15-нен баштап ошол Самара Каримова буйрук чыгыптыр. Анан мени ошол 15-нен баштап ошол бошотулган боюнча буйрук чыкты. Аны менен тааныштым. Анан кийин бул жердеги азыркы биздин зданиябыз курулбаса дагы, жаман окуу жайда иштесек дагы, биз нукура классик таланттуу инсандарды, музыканттарды тарбиялап чыгарып атабыз. Бизге негизинен ошол керек. Бизге ошондой жетекчи керек, бизге ошондой мугалимдер керек. Ошон үчүн мугалимдерден да биз ошону требовать этебиз да. Өзүңөр нарактан билгиле, классиканын түпкүрүнөн бери сүңгүп киргиле, анан кийин ушул жерге мугалим болуп келгиле дейбиз да. Жетекчини эле эмес. Ошондуктан бизге мисалы үчүн тигүүчүнү алып келип туруп, огородко апарып туруп, мына пиязды эктегенге барабар болуп атат да. Кызмат ордун калыбына келтирген ырчы жаңы дайындоо болгондо мыйзамсыз иштен алынганын, ал кезде арыз дагы жазалбай калганын билдирди. Директор болгондо кайра 2-3 күндөн кийин эч кандай себеби жок, эч кандай основания жок эле, эч кандай жүйөлүү нерсе жок эле. Мен ошол мага арыз да жаздырбай, менин арызым жок эле, мени кайра жумуштан алып салган. Аны ошону мен жарым жылдан бери соттошуп, адвокатым менен процесстерге катышып жүрүп, мен мыйзам чегинде мына Кыргыз Республикасынын ошол жарандык укугумду пайдаланып, соттон утуп алдым. Чындыгында жогоруда айткандай, мен эч кимге тегиге же буга таянган жерим жок. Мен бири Кудайга таянам, бири өзүмө таянам. Аны ушундай адилеттүү чечим чыгарып берген, сотторго дагы ыраазычылык билдирем. Музыкалык окуу жайдын окуу имараты 2 жыл алдын күйүп кеткен. Азыркы кезде студенттер жатаканада билим алууда. 93 мугалим эмгектенип, 229 студент бар. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.